Assalamu alaikum, кандайсыздар достор. Бүгін біз комуздун тоомдору жана ошол тоомдордо ноталар кандай жазылат, ошолор боюнча сөз кылабыз. Эгерде биздин каналга биринчи жолу келип жатсаңыз, анда бизге атталууну жана коңгуроочону басып койгонду унутпаңыз. Эмесе баштайбыз. Эми достор, тоомдор боюнча сөз кылсак, же болбосо позиция деп да атайбыз. Комузда негизинен 7 тоом бар. Биринчи тоом, экинчи тоом, үчүнчү тоом, төртүнчү тоом, бешинчи тоом, алтынчы тоом жана жетинчи тоом. Бул мен комузумда өзүңүздөр көрүп аткандай 7-чи тоом комуздун чарасына чейин чекип туткан көрүп атасыздар. Негизинен биз комузду мынакей бул жерде сиздерге көрүнүп атат болуш керек. Ошондой кылып тоомдорду биз белгилеп алабыз. Эми биз биринчи тоомдо кандай ноталар бар, ошолор боюнча айтсак, негизинен биз комузду көбүнчө ми, ля, ми деген ноталарга бөлөйбүз. Биринчи кыл ми, экинчи кыл ля, кайра үчүнчү кыл ми. Көбүнчө ушуга бөлөйбүз. Бул бөлөнүш боюнча да эмки сабактарда мен сиздерге үйрөтөм. Эми биз ми, ля, ми деп комузду бөлөгөндөн кийин биринчи тоомдо кандай ноталар бар? Биринчи тоомдо биринчи кыл ми бош алып калабыз. Андан кийин сөмөй менен фа нотасын алабыз. Андан кийин ортон менен соль нотасын алабыз. Чыпалак менен ля нотасын алабыз. Экинчи кылдан сөмөй менен си нотасын алабыз. Ортон менен до нотасын алабыз. Ал эми чыпалак менен ре нотасын алабыз. Ошондо биринчи тоомдо ми, фа, соль, ля, си, до, ре деген 7 нота бар болуп атат. Эми экинчи тоомго өтөбүз. Экинчи тоомго өтүш үчүн биз эмне кылабыз? Экинчи тоомго өтүш үчүн ушул чыпалагыбыз турган жерге биз ортондап келебиз. Ушул жер экинчи тоом болот. Бул жерден биз кандай ноталар бар бул жерде? Бул жерден сөмөй менен соль нотасын басабыз, ортон менен ля нотасын басабыз, ал эми чыпалак менен си нотасын басабыз биринчи кылда. Экинчи кылда болсо до, сөмөй менен, ортон менен ре, чыпалак менен ми нотасын басабыз. Экинчи тоомдогу ноталар ушулар. Эми үчүнчү тоомго өтөбүз. Үчүнчү тоомго өткөндө биз ортонубуз турган жерге эле сөмөйдү алып келебиз. Ушул жер үчүнчү тоом болуп эсептелет. Бул жерде ошол үчүнчү тоомдо сөмөй менен кайсы нотаны басып калат экенбиз? Ля нотасын басып калабыз. Бул үчүнчү тоомдон биз ортонду аты жок алмаштырабыз. Лядан кийин аты жокту басабыз дагы си нотасын басабыз. Андан кийин чыпалак менен до нотасын басабыз биринчи кылдан. Ал эми экинчи кылдан болсо ре сөмөй менен, чыпалак менен, аты жок менен ми нотасы, ал эми чыпалак менен фа нотасын басабыз. Бул жерден биз ушундай ля, си, до, ре, ми, фа деген ноталарды черталабыз. Үчүнчү тоомдон. Эми төртүнчү тоомго өтөбүз. Төртүнчү тоомдо биз аты жогубуз турган жерге, ушул жерден аты жогубуз турган жерге сөмөйдү алып келебиз. Эми бул жерде биринчи кылда сөмөйүбүз менен си нотасы, ортонубуз менен до нотасы, чыпалагыбыз менен ре нотасы биринчи кылда. Ал эми экинчи кылда болсо сөмөй менен ми нотасын басабыз, ортон менен фа нотасын басабыз, ал эми чыпалак менен соль нотасын басабыз. Эми бешинчи, ушул төртүнчү тоомдон көбүнчө биз ырларды көбүнчө ушул төртүнчү тоомдон ойнойбуз, же болбосо төртүнчү позицияга деп коебуз. Эми бешинчи тоомго өтүш үчүн жанагындай эле ортонубуз турган жерге ушул жердеги сөмөйдү алып барабыз. Бул жерден биз сөмөй менен до нотасын басып калабыз, ортон менен ре, чыпалак менен ми биринчи кылда. Ал эми экинчи кылда болсо сөмөй менен фа нотасы, ортон менен соль нотасы, чыпалак менен ля нотасын басабыз. Бешинчи тоомдо да ушундай ноталар бар. Сиздер эгерде жетишип жатсаңыздар, өзүңүздөр үйрөнүп атканда ошондой сразу мынакей биринчи тоомду мисалы сөмөйүңүз турган жерди чийип алдыңыз, комуздун үстүн чийип алдыңыз, анан чыпалагыңыз турган жерди чийип алдыңыз. Ошентип сиздер белгилеп кетип туруңуздар. Эми бешинчи тоомдон кийин алтынчы тоомго өтөбүз. Алтынчы тоомго өтүш үчүн биз эмне кылабыз? Алтынчы тоомго өтүш үчүн жанагындай эле ортонубуз турган жерге сөмөйдү алып барабыз. Ал жерден биз ре сөмөй менен, чыпалак менен ми, ал эми ортон менен ми, ал эми чыпалак менен фа нотасын басабыз. Ал эми экинчи кылдан болсо соль сөмөй менен, ортон менен ля нотасы, ал эми чыпалак менен си нотасын басабыз.
Эми 7-чи томго өтсөк, 7-чи томго деле жаңы элекиндей ортонубуз турган жерге сөөмөйдү алып барабыз. Сөөмөй менен ми нотасы биринчи кылдан, ортон менен фа нотасы, ал эми чыпалак менен соль нотасы биринчи кылдан. Экинчи кылдан болсо сөөмөй менен ля нотасы, ортон менен си нотасы, чыпалак менен до нотасын басабыз. Ушул тоомдон тоомго өтүп атканда эмнени айтасыздар достор? Бир сыры бар да ушул жерде. Ошол сырды байкаган болсоңуздар, комментарийге жазыңыздар. Эгерде таппасаңыздар, биз эмки сабакта айтабыз. Ушуну менен бүгүнкү сабагыбызды жыйынтыктайбыз достор. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Биздин каналга жаңы келген конокторубуз бизге катталганды унутпаңыздар жана коңгуроону басып коюңуздар. Эмесе эмки сабагыбыздан көрүшкөнгө чейин сак саламатта туруңуздар.